Орус акчасы кескин арзандоодон кийин бир аз өзүнө келүүдө. Бирок калыбына толук келиши күмөндүү. Анын азабы Кыргызстанга дароо сезилди. Алды менен мигранттар аркылуу. Ошондой эле кыргыз товарларынын экспортуна дагы сокку урушу ыктымал. Бул по настроению Кремля, да? Открыто айтканда ошондой бизнес. Орустарда Роспотребнадзор, анан Россельхознадзор деп эки карательный орган бар да. Бул баягы явно эле политических целях колдонгон үчүн Россия дезди. Орусияда иштеген кыргыз мигранттардын саны дагы, аларга отургон акча дагы кыскарууда. Ал арада Орусияга мигранттарга карата чараларды күчөтүп жатат. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Орусияга бара турган кыргыз жарандарына документтерди кылдат даярдоону, текшерүүлөргө даяр болууну, Орусия органдарынын талаптарын аткарууну жана көйгөйлөргө туш болгон учурда консулдук мекемелерге кайрылууну сунуштайт. Орусияда кыргыз мигранттары башка өлкөлөргө жылып, бир катары мекенине кайтып келүүдө. Кайтып келген мигранттар арасында жүргүзүлгөн сурамжылоолор боюнча кайткан мигранттардын 44% өлкөдө калууга жана кыргыз экономикасына инвестиция салууга кызыктар. Ошолорду жумуш орду менен камсыз кылганга аракет кылам да. Анткени өзүм ушу балдарымды таштагым келбей Россияга алып кеткенминчи, кимде калат деп. Анан бардык эле аялдар да өзүбүздөй балдарын жакшы көрөт. Балдарын таштагысы келбейт. Капитал командасы алдыда ушул темаларга сереп салат. Аны мен Айдана Шабыкеева алып барам. Биз менен болуңуз. 2024 жылдын август айынан бери Орусия рубли тынымсыз алсыздап келатат. Акыркы 2 жумада Орусия валютасынын девальвациясы күчөп, өткөн шаршемби рубль үчүн кара күн болду. Бир жагынан эл аралык санкциялар сокку урса, экинчи жагынан Борбордук банктын агрессивдүү акча кредит саясаты рубльди бетер алсыратты. Орус акчасы бир түндө эле долларга карата 7% арзандап, 1 доллар 115 рубльга чапчы барды. Евронун баасы 120 рубльга чейин көтөрүлдү. Кытай юани болсо акыркы 1,5 жыл ичинде биринчи жолу 15 рубльдан ашты. Орус акчасы сомго карата рекордду жаңылап 1 сом 1 рубль 23 копейкага чейин түшүп кетти. Бул алды менен мигранттар үчүн чоң сокку болду. Азыр рубльдин курсу турукташууда. Ошентсе дагы Reuters агенттигинин маалыматы боюнча август айынан бери Орусия валютасы доллар жана Кытай юанына карата 24% арзандаган. Экономисттер акыркы 2 айда гана рубль 20%га чейин девальвацияланганына көңүл бурушат. Экономисттер болгондо дагы Brent нефтинин баасы 73 доллар тегерегинде туруктуу сакталып турган шартта орус акчасы кескин арзандап жатканына көңүл буруп, бул толук кандуу валюталык кризис деп аташууда. Девальвациянын негизги себеби геосаясий чыңалуунун күчөшү жана Орусияга каршы жаңы катаал санкциялардын киргизилиши. Айрыкча энергоресурстарды экспорттоодо тышкы соода операциялары боюнча төлөмдөрдү иштеткен негизги каржы институту болгон Газпромбанкка карата киргизилген бөгөттөөчү санкциялар эл аралык эсептөөчүлөрдү кыйла татаалдаштырды. Натыйжада базарда валюта жетишсиз болуп, рубльдин курсунун төмөндөшүнө алып келди. Төлөм механизмдерин кайра куруу процесси убакытты талап кылат. Демек, валюта курсуна болгон басым дагы күчөйөрөт. Мындан тышкары санкциялар чет элдик инвесторлордун капиталынын агымын токтотуп, ошондой эле портфелдик инвесторлордун Россиянын баалуу кагаздар базарынан чыгып кетиши дагы валютага болгон суроо талапты күчөтүүдө. Орус экономикасы негизинен углеводдорду экспорттоого көз каранды. Ал бардык экспорттук кирешенин 60%дан ашыгын түзөт. Батыштын санкцияларына жооп катары Россия, Кытай жана Индия менен соода байланыштарын активдүү өнүктүрүүдө. Акыркы 12 айда Кытай менен сооданын 35%га өсүшү диверсификациялоого умтулууну көрсөтүүдө. Бирок Батыш менен сооданын кыскарышынан келип чыккан жоготууларды толук калыбына келтирүүгө азырынча жетишилген эмес. Андан тышкары жаңы өнөктөштөр менен соода, санкциялар жана эсептешүүлөрдөгү кыйынчылыктарга байланыштуу валюта кирештериндеги жоготууларды толугу менен толтура албайт. 2024 жылдын ноябрь айынын жыйынтыгы менен Россияда инфляция 7,5% түздү. Бул 2023 жылга караганда 1,5%га жогору. Ал эми ИДПнын өсүшү болгону 1%ды түздү. Россиянын Борбордук банкы ноябрь айында инфляцияны кармоо максатында негизги пайыздык ченди рекорддук 21%га көтөргөн. Бирок Bloomberg агенттигинин экономисттеринин айтымында рубльдин курсу кескин түшүп кетсе, негизги пайыздык чен 25%га чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Бул кадам инфляциянын жогорулашына алып келиши ыктымал. Россия Кыргызстандын негизги соода шериги болгондуктан рубльдин алсыздануусу Кыргызстандын экономикасына бир нече жагынан таасир этет. Алды менен мигранттык которуулардын көлөмү азайышы мүмкүн. Ал арада мамлекеттик думасынын депутаты Михаил Матвеев доллардын курсунун өсүшүнө мигранттарды күнөөлөдү.
Мигранттар жана алардын Орусиядагы диаспоралары жыл сайын биздин банктардан $10 миллиард сатып алып, валютага болгон суроо талапты жасалма күчөтүп жатышат. Валютага болгон суроо талапты жасалма күчөтүп жатышат деп билдирди Матвеев. Орус акчасы канча арзан болсо, ал жакта иштеген кыргыз мигранттардын кирешеси ошончо төмөн болот. Улуттук банктын статистикасына карасак, 2022 жылдан бери мигранттык которуулардын көлөмү ансыз да азаюуда. 2022 жылы чет жактагы жарандар Кыргызстанга $3 миллиард 860 миллион которушкан. 2023 жылы бул көрсөткүч дээрлик $1 миллиард 160 миллион кыскарып, мигранттардан келген эл аралык акча которуулардын жалпы суммасы $2 миллиард 700 миллион түзгөн. Мунун негизги бөлүгү тактап айтканда $2,5 миллиард Орусияда иштеген кыргыз мигранттарынын которуулары. Ал эми 2024 жылдын 8 айында кыргызстандыктар $1 миллиард 900 миллион мекенине жөнөтүшкөн. Айтылгандай эле мигранттык которуулардын көлөмү азаюуда. Мунун эки себеби бар. Биринчиден, согуштан улам Россиянын өзүндө кризис бул мигранттардын тапканын азайтууда. Эми рублдун кунун түшүүсү абалды мындан дагы кыйындатат. Экинчи жагынан Орусиядагы кыргыз мигранттарынын саны кыскарууда. Кыргызстандын социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин соңку маалыматы боюнча, Россияда иштеген кыргыз мигранттарынын саны соңку жылда дээрлик 2 эсе кыскарды. Азыр Россияда жүргөн кыргыз жарандарынын саны 411.226 кишини түзөт. Министрликтин маалыматы боюнча мурда 800.000 кишиден ашчу. Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча акыркы 4 жылда Орусияда иштеген 1100-496 кыргызстандык мекенине кайтып келген. Кайтып келген мигранттардын санынын эң жогорку чекити 2023 жылга туура келген. Анда мекенине кайтып келген кыргызстандыктардын саны 2022 жылга салыштырмалуу 85%га өскөн. Мигранттар өздөрү үйүнө кайтып келүүсүнүн негизги себебин үй бүлөлүк жагдайлар деп айтышат дейт эл аралык миграция уюмунун Бишкек кеңсесинин өкүлү Бермет Молдобаева Немец толкунуна берген интервьюсунда. Бирок ал башка себептер да бар экенин четке какпайт. Орусияда мыйзамдардын өзгөрүшүнүн жана айрыкча мобилизацияга байланыштуу кайтып келгендердин бир кыйла бөлүгү эркектер болуп жатат. Бермет Молдобаеванын айтымында бул өз кезинде гендердик тенденцияга терс таасирин тийгизип, акча табуу үчүн чет жакка кеткен кыргызстандык аялдардын саны эркектерге караганда көбөйүүдө. Кыргызстан Орусия менен соодага активдүү катышат. Рублдун алсыздануусу Орусиядан импортту Кыргызстан үчүн кымбатыраак кылат. Бул инфляциянын өсүшүнө өбөлгө түзөт. Орус акчасынын сомго карата арзан болуусу Кыргызстандын товарларын атаандаштыкка жөндөмсүз кылып, соода балансына терс таасирин тийгизет. Анын үстүнө орусиялыктардын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн төмөндөшү дагы кыргыз экспортуна терс таасирин берет. Анын үстүнө Россия менен болгон соода алака көп учурда саясаттан көз каранды болуп, Кремлдин таасир этүү рычагтарынын бири. Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда саясий жагдайлар жаралса, ал турсун өлкөдө тил маселеси көтөрүлсө дагы азабын кыргыз мигранттары менен экспортерлору тартат. Россия тараптан негизсиз себептер менен сердеге бир катар кыйынчылыктар жаралды окшойт. Негизи эле бул рынок менен иштөө айрыкча азыркы шартта татаал болсо керек. Бул по настроению Кремля, да? Открыто айтканда ошондой бизнес. Бирок негизи эле орустун эле рынок эмес, любой эле рынок кыйын экспорттагы. Бул баягы орустарда Роспотребнадзор, анан Россельхознадзор деп эки карательный орган бар да. Бул баягы явно эле политических целях колдонгон үчүн Россия дезди, бирок мисалы казактар деле оңой эмес, өзбектер деле оңой эмес. Мисалы өзбектер күлүп туруп эле жайлай берет да. Казактар да тоже командный. Мисалы үстүнөн эгер приказ келсе, алар деле жаап салат. Эми сиз айтып аткан ошол эле орус рынок болобу, казак рынок болобу, же өзбек рынок болобу, бул эми авторитардык режимге байланышкан шарт да дегеним, мисалы үчүн ал жерде оюндун эрежелерин, шарттарын рынок эрежелери же экономикалык абал эмес, көп учурда саясий маанай, саясий аба ырайы, анан баягы протекционизмдик саясат дагы аныктап коет эмеспи? Бизде ошо көп жаңылыш мындай ой бар да, экспортко чыксак эле биздин бизнес астыга кетет дегенчи. Менин оюмча ички рынокты баягы канааттандырмай экспортто ойлой коюш керек. Бул эң биринчи, анткени кайсы гана экспорттук базар болбосун, ал баары бир деле ички рынокко караганда жок дегенде 3-4 эсе баягы кыйыныраак да аны багындырыш. Ошондуктан эгер өзүбүздүн ичибизди багындырсак, андан кийин экспортто ойлогон бул экинчи этап болуш керек да. Экспорт дегенде кайра эле ошо сиз айтып кеткен баягы регионалдык эле экспорт, баягы Өзбекстан, Казакстан, ушул эки мамлекет
экинчи этапта туруш керек да, андан кийин балким алыска мамлекеттерди ойлосок болот. Бирок бизге баягы менталитет кандай десем, бизге бардык жагынан жакын бири-бирибизди туура түшүнгөн бул Казакстан, Өзбекстан. Ал жака мисалы жакшы товар болсо, Өзбекстанда деле 30 миллион калк бар. Биз үчүн мисалы Кыргызстан үчүн абдан эле чоң баягы эме да, базар да. Ошондуктан баары жерде эле канчалык мындай Европа, Америка деп эле, бирок коңшу мамлекеттер бул баягы биздин стратегиялык биринчи эмебиз болушубуз керек да. Базарларыбыз болушубуз керек. Ал эми башка рынокторго чыгуу кандай болуп атат? Айрыкча жаныбызда турган ири жана жакынкы чоң рынок бул Кытайга жол салуу жөнүндө аракет көрүп атасыңыздарбы? Мен билгенден бир катар кыргызстандык компаниялар аракет кылып келатышат ушул Кытай рыногуна чыгуу боюнча. Эми ал Кытай рыногуна чыгуунун дагы абдан өзүнүн бир топ машакаттары бар экени айтылат. Ал да белгилүү. Ошондой болсо дагы бул рынокко чыгууга аракет көрүп жатасыздарбы? Биз азыр 2 жылдан бери аракет кылып атабыз. Ал жакта негизи Кытайдын өзүнүн ички мыйзамдары бар. Ал ошо Кытайдын өзүнүн баягы текшерүүсүнөн өтмөйүнчө алар киргизбейт да. Анан азыр кирүү аракеттерин кылып атабыз. Бирок бул мындай аябай узун мөөнөттүк ишкен да. Бир балким 3 жыл, 5 жыл алышы потенциал абдан чоң. Мындай айтканда биз баягы эгер мисалы Кыргызстан эмнеси менен башка жактан келген инвесторлорго кызыктуу деп бирден бир айтайын дегеним, бул жаныбызда Кытай турат. 400 километр, 4 сааттан кийин Кытай турат. Кытай бул менин оюмча бул тамакты мындай киши башына абдан көп жеген калк, көп жейт. Анан эң алдыңкы баягы экономикалардын бири болуп калды. Биз келечекте мисалы баягы узак мөөнөттүк келечекте биз баары жерде эле мындай скачок кылабыз десек, Кыргызстанда чын эле баягы масштабирование кылабыз десек, Кытайды карашыбыз керек. Менин оюмча ошо Кытай бизде мисалы канча Европа деп эле, Америка деп эле, мисалы тамак жагдайында биз аларга массалык түрдө экспорт кыла албайбыз. Бирок бул жакта мына 400 километрден кийин абдан чоң базар турат. Ошо базарга кирип алсак, Кыргызстанда азыркы жагдайынан 10 эсе чоң-чоңойгон күндө эле бул Кытайдын 1000ден бири эле болуп калат. Мындай соотношение ошо Кытай үчүн бизден кирген товар эч кандай баягы алардын ички өндүрүүчүлөрүнө коопсуздук алып келбейт, бирок биз үчүн абдан жакшы мүмкүнчүлүк да мындай чоңойгонго. Ошондуктан менин оюмча ошо массалык түрдө ошо Кытайга иштегенге аракет кылыш. Эмгек күчүнө муктаж болгонуна карабай, Орусия мигранттарга карата мамилесин дагы, мыйзамдарын дагы катаалдатып жатат. 2025 жылдын 1-январынан тартып, Орусияда чет элдик жарандар үчүн миграциялык саясатты олуттуу катаалдаштырган жаңы эрежелер күчүнө кирет. Бул эмгек мигранттары үчүн олуттуу кыйынчылыктарды жаратат. 2024-жылы миграциялык саясатты катаалдаштырууга багытталган 12 мыйзам кабыл алынган. Мигранттарга, анын ичинде кыргыз мигранттарына соккура турган өзгөрүүлөргө токтолсок. Мигранттарга билим берүү, медицина, жүргүнчү ташуу, тамак аш жеткирүү жана башка кирешелүү тармактарда иштөөгө тыюу салынды. Мисалы, Новосибирск областында 2025 жылдан тартып мигранттарга патент менен бала бакчаларда иштөөгө тыюу салынат. Буга чейин аларга такси айдоо жана алкоголь, тамеки продукциялары менен чекене соода кылууга тыюу салынган. Орусияда визасыз калуу мөөнөтү 180 күндөн 90 күнгө кыскартылды. 2025 жылдын 5 февралынан тартып атайын реестрге кирген мыйзамсыз мигранттар үчүн депортация режими киргизилет. Орусия жарандыгын алган чет элдик жарандар аскердик эсепке туруудан баш тарткан учурда жарандыктан ажыратылышы мүмкүн. Ошол эле учурда Орусияда аскер кызматын өтөгөн мигранттарга жарандык алуу жеңилдетилген. Бул аларды кыйын тандоого туш кылат. Орусиянын тергөө комитетинин башчысы жарандык алган, бирок аскердик эсепке тургусу келбеген чет элдик жарандарды Украинадагы согушка жөнөтүү жөнүндө билдирген. Азаттыктын маалыматы боюнча 2024 жылдын 28 октябрына карата Украинадагы согушта Орусия тарапта согушуп жатып 51 кыргызстандык каза болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияга бара турган кыргыз жарандарына документтерди кылдат даярдоону, текшерүүлөргө даяр болууну, Орусия органдарынын талаптарын аткарууну жана көйгөйлөргө туш болгон учурда консулдук мекемелерге кайрылууну сунуштайт. Кыргыз бийлиги мигранттарды мекенге кайтууга чакырып, тигүү жана курулуш тармактарында жумуш орундарын сунушташат. Эмгек министрлиги кайтып келген мигранттарды жумуш орундары менен камсыз кылуу боюнча программаны ишке ашырып, 250 миңден ашуун жумуш орундарын түзүүнү пландаштырууда.
Министрлик эмгек миграциясынын багыттарын диверсификациялоо боюнча дагы иштеп жатат. Исфанай Лейлек коомдук фонду тарабынан жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча Орусиядагы кыргыз мигранттардын бир тобу согуш башталгандан бери Европа тарапка жылышкан. Венгрия 2022-жылы кыргызстандыктарга жөнөкөйлөтүлгөн тартипте жумушчу виза алууга уруксаат бергенден кийин эмгек мигранттар арасында популярдуулукка ээ болду. Мындан тышкары Польша, Латвия, Литва, Словакия Орусиядан келген кыргыз мигранттар үчүн жеткиликтүү. Алар тил билбесе дагы квоталар боюнча бул өлкөлөргө кире алышат. Орусиядан башка тарапка багытын бурган кыргыз мигранттар арасындагы дагы бир популярдуу өлкө Германия. Бул Германиянын миграциялык мыйзамдары, айрыкча тил билүү шарттары жумшарганы менен байланыштуу. 2023-жылы ФРГга иштегени 2000ден ашуун кыргызстандыктар кеткен. Кайтып келген мигранттар арасында жүргүзүлгөн сурамжылоолордун жыйынтыгы боюнча алардын 44% өлкөдө калууга жана кыргыз экономикасына инвестиция салууга кызыктар экенин көрсөткөн. Чет өлкөлөрдөгү мигранттардын алгачкы толкундары кыймылсыз мүлк жана унаа сатып алууга акча коротушкан. Ал эми азыр эмгек мигранттарынын билим, тажрыйба менен кайтып келүү тенденциясы башталып, өз ишканаларын ача башташты. Мен ушул сферада көп жыл иштеп калдым дагы. Өзүмдө бир 3-4 жыл иштегенден кийин ой пайда боло баштады. Ушул өзүмдүн элиме дагы алып барсам, ушундай диеталык нандарды, балдардын диеталык таза азыктарыны деген ой менен пайда болуп, анан ушул айлыктарыбызды топтоп, балам иштейт эле, кызым иштейт эле, ошол айлыктарыбызды топтоп, оборудование ала баштадык. Биринчи эле бул камыркалга турган тестомес деп коебуз, ошону алганны. Андан кийин расстойка, печка, формалар деп бардыгын бир-бирден ташый баштадык Кыргызстанга. Ошентип анан ушу 2010-жылдан бери аракет кылып жүрүп, анан быйыл 2023-жылдын апрель айынан баштадык. Нандарды жасап магазиндерге таратабыз. Ар бир магазиндерге үйрөтүп, мисалы 10дон, 5ден, 20дан ошолордун мындай суроосуна ылайык таратып турабыз. Бул жерге келип дагы алгандар бар, өзүбүздүн ушул жерге келип сехтен алып кетебиз деген. Базардын алдында магазин таптык. Место таап магазин ачтык. Ошол жерде өзүбүздүн нандарыбыз бүт бар. Бул биздин ушул цехибиз. Ушул азыр сыртта көрсөткөн таттуулардын баардыгын ушул жерде бышырабыз. Булар кыздарыбыз, ушул ишчи кыздарыбыз. Баары ушул өзүбүздүн Баткендин тургундары. Билгендери да бар, билбегендерин өзүбүз үйрөтүп алдык. Биз мына Баткенден чыга албай жатабыз. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү болуп атат. Эми буюрса келечекте ушуларды чоңойтуп, мисалы үчүн мына кыздарды деле айтам да мен. Силер бул жерде эле иштеп калбайсыңар. Силер ар бир отделге бригадир болуп кетесиңер. Силердин зарплатаңар мындан да чоңоет. Силер ар бир отделди башкарышыңар керек, бардыгын үйрөнгүлө депчи. Звонок кылышып, келип дагы көрүп кетели, бир күн болсо да иштеп кетели, үйрөнөлү дегендер көп, аябай кызыккан адамдар. Анан көптөрү ушул окутасызбы, окуу курстарын ачсаңыз, келип жазылып окуйт элек, үйрөнөт элек. Кээ бирлери бар, прям бесплатно эле иштеп берели, үйрөнүп кетели дегендер да бар да. Көптөр эле мына миграцияга кетейин десем, кете албайм, балдарым жаш, таштай албаймын, же оорукан балам бар дегендер көп да. Мен ошолорду ишке алып, ошолорду жумуш орду менен камсыз кылганга аракет кылам да. Анткени өзүм ушу балдарымды таштагым келбей Россияга алып кеткенминчи, кимде калат деп. Анан бардык эле аялдардай өзүбүздөй балдарын жакшы көрөт. Балдарын таштагысы келбейт. Алар мүмкүн болсо, аз айлык болсо да ушул жерде балдардын алдында иштеп тапкылары келет. Анан ошондой аялдарды көбүрөөк жумушка тартып иштеткенге аракет кылам. Бишкекке келип, үйүбүзгө трёхфаза түшүрүп, Бишкектен баштасакпы деп, менин идеям. Бишкектен баштасакпы десем, балдарым Бишкекте эмес, Баткенде эле тандап туруп алышты да. Мен ошолордун сөзү менен ушу балдарымдын эмеси менен Баткенге келип калдым. Бул Capital командасы даярдаган экономикалык обзор болду. Эмки аптада көрүшкөнчө ишиңизге ийгилик.